Саламатсыздарбы, урматтуу малчылар, фермерлер. Мен Зарылбек Абдылдаев, ветеринарный врач. Бүгүн сиздер менен малдын оорулары боюнча сүйлөшкүм келди. Бүгүнкү тема малдардын мите курттары, жана гельминтоздун заболевания деп коебуз. Гельминттик оорулары же болсо малдын ичиндеги өпкөдөгү, боордогу, ичегидеги мите курттар боюнча сүйлөшкүбүз келип атат. Ошонун алдын алуу, дарылоо боюнча. Эми булар боюнча айта турган болсок, мынакей классификациясына жараша бөлүнөт. Булар нематоддор, цистодоздор, анан трематоддор болуп. Же болбосо жалпак курттар, тасма курттар, анан круговый черви деп коебуз, тегерек курттар дейбиз, ошондой кылабыз, ошондой болуп. Булар классификациясы бөлүнөт. Анан булардын негизги булар менен күрөш бул профилактика болуп эсептелинет да. Жана биздер жайлоого кетээр астында, анан жайлоодон келгенде ушу малдарга жанагы таблеткасын болобу, же суюк суспензиясын болобу, ошолорду берип, анан малдарды профилактикадан өткөрүп атабыз. Эми бул оору боюнча айта турган болсок, муну кандай кылып биз билебиз ошол мал ооруп атканын? Биз булардын тезегин калын алып туруп, лабораторияга жөнөтүп малдардын. Анан кийин лабораториядан жыйынтыгы чыгып келгенде, ошол лабораториянын жыйынтыгында кайсы митеге личинкасы же болсо жумурткаларын аныктап беришет алар лаборатория. Ошонун аркасынан анан биз болсо ошого жараша кайсы гельминтоздун заболевания ичинде, койдун, малдын ичинде бар экенин билип алып туруп, ошого жараша дарылап баштайбыз. Азыр дарылардын өтө көп түрү бар. Таблетка түрүндө бар, инъекция түрүндө болсо, анан суюк дарылар да бар. Ошолор менен дарылап келебиз. Азыркы учурда ушу фермерлердин баарысы эле билишет, анткени жыл сайын 2-ден 3-төн жолу булар дарылап жүрүшөт. Бул фермерлерибиз бул ооруну астын алуу жагын жакшы билишет. Мен ветеринардык врачтарга кайрылып кетет элем. Ушул дары, гельминтоздук дарыларды астын ала жана дарылоо, жана лечение жүргүзүү боюнча, эгерде ооруп кала турган болсо, дарылоодо мен сиздерден сураныч, сертификациядан өткөн, жакшы жанагы аптекалардан сатып алыш керек да, жана требованияны аткарган, жакшы сакталган, срок хранениясы өтүп кетпеген дарылардан алып колдонушуңуздарды сунуштайт элем. Эми бизде ушул дарыларды кандай сапаттуу дары экенин, каяктан келип атат, кандай элге тарап атат, ушул жагын бизде ветеринардык кызматта дарылорду каттоо жана сертификациялоо борбору бар да. Мына ошол борборлордон өткөн, ошол жерде регистрация турган, лабораториясында текшерилген гана дарыларды биз фермерлерге, малчыларга малына бериш үчүн ушу ветеринарлар ушул дарыларды колдонуш керек. Биздин ветеринардык кызматтын жетекчиси ушул жакшы иштерди алып барып атат. Анткени ушу райондордо асты 3-4төн, арты 3-4төн, асты 10 чакты ветеринардык аптекалар жайгашкан райондордо. Мына ошолордун учетун так алып, ошол жерде жана инспектордук проверкасын жүргүзүп, азыр ушуну жакшы жолго койду. Анткени азыркы дарыларыбыз сапаттуу, жакшы хранение болуп сакталып, жакшы сакталып, анан элдерге, малчыларга, фермерлерге жакшы сапаттуу жетип атат деп ойлойм. Анткени бир жагынан текшерүү жагы болуп атат, жана сертификациялоо борбору, жана каттоо борбору. Экинчи жагынан ошол жердеги инспекторлор ушу ветеринарлык аптекалардын учетун алып, анан сапаттуу дары саттырып атат деп мен ишенем. Эми дагы бир нерсе, бул гельминтоздук ооруларда
малдан адамга жугуучу дагы өтө коркунучтуу оорулар кездешет. Жана биз цистодоз деп коебуз. Анткени ушул иттерди, мышыктарды дарылоодо бизде райондук ветеринардык башкармачылыктарда ушул план коюлуп келген, жана цистодозго каршы иттерге, мите куртуна каршы 3 ай сайын дарылоо ушул жеке ветеринарлардын үстүнө жүктөлгөн иш. Анткени булардын возбудительный биологиясына карап туруп, ар бир 3 айда иттерди герметизациядан өткөрүп турушат. Азыркы убакта ушу иттерден жугуп адамга жуккан бул жанагы эхинококоз, альвеококоз деген өтө коркунучтуу оорулар бар. Булар эгерде жугуп калган болсо, булардын да мындай да симптому билинбей жүрүп, анан кийин булар ичинде оорутпай жүрүп чоңойтот да, өзүчө. Эхинококоз бул иттерден гана жугат. Иттердин түшүргөн калынан жана тезегинен кайсы учурда жугат? Жанагы биздин чоң эле кишилерибиз болобу же балдарыбыз болобу итти ошол эхинококоздун зрелый формасы чыгып аткан учурда көп ошо жумурткаларды чыгарат. Кал аркылуу иттер ошондо итти сыйпалаганда бир жугат, итти сыйпап кармалаганда. Экинчи ошол иттин тезеги шагоротторго ошол чөптүн үстүнө түшүп калган убакта жана алма бактын айланасына түшүп калган убакта алманы жуубай жеген же ошо фруктыларды жуубай жеген убакта дагы жугуу коркунучу өтө чоң. Биз болсо жанагы промежуточный хозяин деп коебуз, бул болсо мал болот же адам болот. Анткени биз ошол иттен чыккан тезек чөпкө түшүп, чөптөн кайра мал жеп, малдын өпкөсү, боору эхинокок болуп, аны биз болсо жана ушу малчыларга ошол эскертип кетет элем. Ошону кайра биз көмүп же кайнатып, өпкө жана пораженный участок бар да, жана эхинокок менен альвеококоз менен ошолорду жерге терең көмүп туруп дезинфекция кылышыбыз керек, же болбосо муну кайнатып жок кылышыбыз керек да. Ушул чекилик кетирип атканыбыз биз итке ыргытып коюп атабыз. Ошондой пораженный участоктор өпкөлөрдү, боорлорду ыргытып коюп, кайра эле ушул цикл бүтпөй эле кайра итке жугуп атат. Иттен кайра через кал аркылуу жерге түшүп, жерден кайра мал жеп, ушундай эле цикл айланып келет. Биз ошол цепочканы үзүш үчүн биз ар бир 3 ай сайын итке каршы дары берип келебиз. Ошол эле албен, азинокс, прозинклоптал, дагы дрантал бар. Ушундай дарыларды биз иттерге берип, ошол цепочканы үзүп келебиз да. Şu malдардын мителери боюнча жанагы мен айтып өткөн жана нематод, цистодот, тремотод деп атпайбы, ошолордун ичинен дагы өзүнчө бөлүнөт. Ушулардын өзүнүн биологиясы боюнча буларды мисалы баардык эле дары буларды өлтүрө албай калышы мүмкүн кээ бир оорулардычы. Ошон үчүн азыркы учурда көптөгөн дарылар чыгып атат. Мисалы жанагы тасма курттар, аскариттар, же болбосо фацелоз деп коебуз. Малдарда мына фацелоз, дикроцелоз, диктикаулез, жанагы эме бар, тасма курттар бар, аскаридалар бар. Мисалы иттерде токсикороз деген бар, широкий лентец деген бар иттердечи. Могу широкий лентец дегенчи узундугу 1,5 метрге чейин болот. Узундугучу мына ошол курттарды биз колдон келсе жанагы жумуртка же болбосо личинка учурунда өлтүрсөк эң жакшы болот да. Ошон үчүн жанагы биз болсо ар бир 3 ай сайын ит мышыктарга дары бергенибиз туура деп ойлойм да. Анан могу малдардын ушул ички курттарын өлтүрүүдө биз болсо суюк могу албендазол деген дарылар менен ушул жок кылып келип атабыз өлтүрүп. Андан кийин инъекционный препараттары да бар.
Ивермек Про, Ивермек дейін деген сияқты. Бізде ошолорду азыр малчылар практикада көп колдонуп келип атат. Бул дарылар биздин аптекада максималдуу түрдө бар деп эсептейм. Biz bayattan beri şu malдардын гельминттери жана ички курттары боюнча сүйлөшүп келдик. Эми бул жерде ооруган малдардын симптому кандай болот, анын натыйжасында кандай өзгөрүү болот организмде, ошол боюнча кыскача айтып кетейин. Эми ооруп аткан малдар биринчи эмне болот? Биринчи арыктайт, аппетити жоголот. Кээ бир малдар калчылдап соодорек болот экен. Жанагы биз айтып аткан кээ бирде жана айтып атпайсыз, вакцинация. Эгерде гельминтоз менен ооруп мал болсо, вакцина толук кандуу иммунитет вырабатывать этпей калат экен да. Анткени адамдын иммунитет, жаныбарлардын иммунитети өтө начар болгондуктан вакцина өзүнүн күчүн, полный күчүн ала албай калат экен да. Ошондуктан биз болсо ошо ооруган мал биринчи очерет башка малдарга жуктурат. Эң чоң эмеси ошол да, көйгөйү. Ооруган малды биз ошол жерден изоляция кылып алып, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, аны лаборатория калдарын текшертип, клинический признактар боюнча биз болсо аларды стационарный лечение кылып дарылап башташыбыз керек. Ооруп аткан малдар эмне болот? Ооруп аткан малдарда кээ бирде жана тезегинен, кал деп коебуз, тезегинен кан аралаш чыгара баштайт тезегин. Панос болушу мүмкүн, же болсо наоборот ичи катышы мүмкүн. Негизи мал ошол гельминтоз менен ооруган малдар өзүнүн өзү жанагы эмесин жүндөрү болсо шелковидный болуп турат, ошолор өзүнүн түсүн да жогото баштайт, арыктай баштайт, аппетит жоголо баштайт. Мына ошондон эле билсек болот экен. Эми мен ушуга каршы, гельминтозго каршы колдоно турган ветеринардык препараттарды айткым келет. Жана мен айтып өттүм, сапаттуу, жакшы сертификациядан өткөн, жакшы сапаттуу, жакшы сакталган, мөөнөтү өтпөгөн дарыларды колдонушубуз керек деп. Мына менин бул жерде Албен Про деп турат. Бул Байдыйкандын сатып аткан дарысы. Ар бир Кыргызстандын аптекасында бар. Бул жерде Албен Про могу 1 литрдик экен. Анан могу жерде Албен Окси деп турат. Булар ушул акыркы жылдары элге жакшы таанылып, фермерлерге, малчыларга жакшы таанылып, ушул препарат колдонулуп келатат. Албен Про кандай берилет? Кайсыл дозада берилет? Мен ошол боюнча кыскача айтып өтөйүн. Албен Про тирүүлөй, малдын тирүүлөй салмагына жараша берилет. 0,75 грамм 10 килограмм живой массага да, 10 килограмм салмактагы, мисалы койго же уйга. Ошондой болот экен. Эми бул жерде да бөлүнөт. Жана оорунун түрүнө жараша. Эгерде 0,75 грамм кандай ооруларга дегенде, жанагы өпкө куртка, жанагы ичеги курттарга 0,75 грамм 10 килограмм массага туура действие берет экен. Ал эми боор куртка, фацелозго 1 миллилитр, 0,75 эмес 1 миллилитр 10 килограмм массага берилсе, жакшы эффекти берип, жанагы боор куртту алып түшөт экен. Ошондой эле, мына Албен Окси деген бар. Бул жерде составында оксиклозанид бар экен. Бул болсо боор куртка түздөн түз жакшы натыйжа бере турган эле дары экен. Суспензия суюк. Муну шприц менен эле ийнесин алып коюп туруп, шприцке содуруп алып, ошол 0,75 граммды 10 килограмм массага берсек, жанагы ооруну алып түшөт экен да, айыктырат экен. Муну дагы тоокко да берсе болот, водоплавающий пиццада коюш, жана казы өрлөктөр ага да берсе болот экен. Мунун
спектр действиясы чоң экен да. Эми биз болсо бул албен жөнүндө баарыбыз жакшы билебиз. Муну жакшы жерде прохладный жанагы күн тийбеген жерде өзүнүн инструкциясы жараша сактап, анан малдарга колдонуш керек. Бул дарыларыбыз биздин ушу Кыргызстандагы райондордун баардык аптекаларында сатылып атат. Ошол жерден муну колдонсоңор, сатып алып колдонсоңор болот. Дагы бир дары бизде эми жалаң эле бул суюктары ооз көңдөй аркылуу берүүчү дарылар, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Малчыларда практикада колдонуп аткан Ивермек Супер деген дарыны колдонсо болот да. Бул дагы ушул Байдыйкандын сатып аткан дарыларынан экен. Ивермек Супер бул жерде 1 миллилитри малдарга колдонуп экен, под кожу сайса болот. Жанагы эле Ивермек Супердин действиясы бул ички курттарды дагы, анан теридеги жанагы теридеги сырткы жанагы чесотка болобу, клещ болобу, блох болобу, мына ушунун баарысын жакшы таасир тийгизет экен да. Муну колдонуп атканда 1 миллилитри 100 килограмм веске деп колдонуп атат да. Эми өзүңөр расчет чыгарып койгула. 30 килограммды койго, 50 килограммды койго, мисалы 50 килограммды койго 2,5 0,5 миллилитр эле дарысы кетет экен. Бул өтө күчтүү дары. Ал эми бодолорго ошо 100 килограмм салмакка 1 миллилитр деп туруп, ошону эсептеп колдонсок болот да. Мунун мына бул Ивермекти көп жылдан бери малчылар практикада өзлөрүнүн малдарына колдонуп келатат. Эми буларды сайгандан кийин булардын продукциясын пайдалануусу дагы, мисалы, мо Ивермекти пайдалангандан кийин 40 күнгө чейин этин жебеш керек. Сүтүн да ичпеш керек. Мына ушундай нерселерди дагы учет этип билип коюшубуз керек. Эми ушул Ивермек Суперди айтып атып, бул эмне үчүн Ивермек Супер дегенде, мунун составында коллазентал натрий бар да. Ошол менен өзгөчөлөнүп турат. Бул дагы коллазентал натрий өтө күчтүү, ушул курттарга каршы өлтүрүүчү активный веществосы бар да. Ошон үчүн коллазентал натрий Ивермек менен кошулуп туруп, Ивермек Супер деген название менен ушул Байдыйкандын жана торговый маркеттеринде сатылып атат. Ошондон алып колдонсоңор болот. Эми урматтуу фермерлер, урматтуу менин коллегаларым, ветеринар, жеке ветеринар баштар, фермерлер, малчылар, эгерде менден жакшы бир сунуш болсо, ошону туура кабыл алып, ушуну практикада колдонсоңуздар деп ойлойм. Көңүл болуңуздарга чоң рахмат. Дагы кийинки кездешүүгө чейин сак саламат болуңуздар.